Салам радиосунда жаңылыктар. Арбаңыздар туғандар, эфирде жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, микрофонда Түжөнүн Сабира Бакирбек кызы. Лейликте мектепке барбай жүргөн 4 окуучу рейд учурунда аныкталды. Лейлик районунун аймагында ушул жылдын 14-15 ноябрь күндөрү жүргүзүлгөн камкордук антирекет иш-чарасы жүрүп, сабакка барбай, максатсыз көчөдө жүргөн 4 окуучу аныкталып, алардын ата-энелери чакыртылып, эскертүүлөр берилди. Бул тууралуу облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Иш-чаранын жүрүшүндө жашы жете электердин иши боюнча тескөөчүлөр жана тийиштүү мекеме ишканалардын өкүлдөрү менен биргеликте район аймагындагы соода түйүндөрдү, балдардын көп чогулган жайлары, компьютердик клубдар, түнкү тамактануучу жайларга текшерүү жүргүзүлгөн. Ошондой эле билим берүү мекемелеринде мектеп окуучуларына зордук-зомбулуктун алдын алуунун, жаштар арасында кылмыштуулуктун мыйзам алдындагы жоопкерчиликтери боюнча маалымат берилди. Иш-чара учурунда жол кооптуулугун жаратып, скутер айдап жүргөн жашы жетелик бир өспүрүм такталып, анын ата-энесине жана өзүнө түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Кызылкыяда студенттер органикалык азыктарды чыгара баштады. Кече 15 ноябрда Баткен облусунун Кызылкыя шаарындагы Кубатов атындагы окуу борборуна пресс-тур уюштурулду. Азия өнүктүрүү банкынын колдоосу менен Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан ишке ашырылып жаткан секторду өнүктүрүү программасы инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр долбоорунун алкагында жасалып жаткан иштердин жыйынтыктары боюнча маалымат берилди. Бул долбоордун негизги максаты бул кыргыз окутуусундагы жаңы инновациялык ыкмаларды апробациялап, жалпы системага сунуштоо болгон. Жалпы долбоордун жалпы суммасы 30 миллион Америка доллары, бирок ушул 30 миллион Америка долларынын ичинен 12 миллион доллары ушул долбоордун негизги максаттары ийгиликтүү ишке ашканын тастыктагандан кийин Азия өнүктүрүү банкы аны түзмө-түз Кыргыз Республикасынын мамлекеттик бюджетине которуп берди. 12 миллион доллар ушу биздин долбоордун ийгиликтүү аткарылгандыгынын жыйынтыгы менен бюджетке түштү. 18 миллион долларына мынакей бүгүн сиздер өзүңүздөр көрүп аткан Кызылкыя колледжинин ичиндеги аткарылган жумуштар, жалпы окутуулар, көп маселелер чечилди. Бүгүнкү күндө долбоор Кыргыз Республикасы боюнча 34 окуу жайын камтып атат. Анын ичинен 8 окуу жайы алдыңкы тажрыйба борборлору. Алдыңкы тажрыйба борборлору башкаларга караганда көп жардам алды. Турдун жүрүшүндө колледждин алдыңкы тажрыйба борборунда студенттер үчүн атайын органикалык азыктарды иштеп чыгаруучу ишкана ачылган. Бул жерден студенттер айыл чарба продукцияларын өндүрүп чыгаруу жана кайра иштетүүнүн технологу болуп чыгышат. Долбоордун алкагында кайра иштетүүгө керектүү жабдыктар сатылып алынган. Учурда студенттердин колунан жаралган табигый органикалык азыктар, татуулар сатыкка чыккан. Аябай көп витаминдерге бай десек, мындайча айтканда бул рецептти шириндиктерди кант диабети менен ооруган, жабыркаган адамдарга мындай шириндик тартуулоо жана ошондой эле жаш балдарга бардык эле өлчөмдөгү адамдарга ыңгайлашкан рецепт. Мындан сырткары окуу жайда тигүү цехи жанданып, тигилген кийимдер Россияга чейин экспорттолуп келет. Спортивный, детский. Буну биз азыр пошивди тигип жатабыз. Алдыңкы тиккендерибиз бул мужской пижама, поповка жана азыр чистка кылышат. Буларды биз тиккенден кийин булар чисткага кетет. Global Gamеттен бул алып келген кройлор. Бул кройлорду биз тигип, кайрадан булар экспорт болот да, Россияга кайтып кетишет. Бир күнү максимум пошив менен 500 трюкко чыгат да. Буларды анан чистка жана тазалоо иштери менен 2 күнгө калбай чыгара беребиз да буларды. 27 кыз иштейт. Ал эми азыр мына бул жакта чистка кылгандар өзү бөлөк да. Окуу жайда мүмкүнчүлүгү чектелген студенттер үчүн да бир катар шарттар түзүлгөн. Колледж тарабынан 15 жумушсуз жаранга уюштурулган санариптик технологияларды колдонуу курсунун бүтүрүүчүлөрүнө сертификаттар тапшырылды. 15 окуучу 240 сааттык компьютердик курс билимине ээ болдук. Келечекте биздин максатыбыз Кыргыз элине, ошондой эле Кызылкыя шаарынын экономикасына өз салымыбызды кошобуз деген үмүттөбүз. Белгилүү кесип Кубатов атындагы Кызылкыя тоо техникалык инновация жана экономика колледжи 1930 жылы Ташкентте тоо-кен факультети бар геологиялык изилдөө техникуму болуп түзүлгөн.
Баткен шаарында жаштар үчүн бардык шарты бар заманбап спорт комплексинин курулушу жүрүүдө. Бул тууралуу облустук бийликтин басма сөз кызматы билдирди. Ал үчүн жергиликтүү бюджеттен 12 миллион сом каралган учурда курулуш иштери 80% аяктап калган. Бул спорт мекемесинде жаштар волейбол, баскетбол, футбол, күрөш боюнча машыкса болот. Ошондой эле комплексте аялдар, эркектер үчүн өзүнчө машыгуучу залдары, кийим алмаштыруучу бөлмөлөрү, жуунуучу жай менен ашканасы да пландаштырылган. Белгилей кетсек, шаарда жаштар үчүн спорт комплексинин жоктугунан жаштар орто мектептердин спорт залдарында сабактан кийинки убактарда кечинде машыгууга мажбур болуп келишет. Ал эми кыз келиндер үчүн спорт менен машыгуу залдары болгон эмес. 16 ноябрга алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыбыз түз болсун.